Бул жерде негизги мындай маанилүү өзөктүү маселелердин бири бул аң сезим. Биз шайлоо системасын өзгөртүп атабыз, мындай күчтөндүрүп атабыз, реформалап атабыз, бирок ошол эле учурда шайлоочулардын аң сезимин өзгөртүүгө керектүү деңгээлде иш-чара же аракет жасалган жок да. Маселенин баары, көйгөйдүн баары ушул жерде болуп жатат да. Ошол коопсуздук маселесин, улуттук кызыкчылыкты коргой албай аткандыгыбызды же болбосо биз жана циклды тездетип, ушу шайлоого бараткан партиялардын өнүгүүсүн же болбосо талапкерлердин жүзүн өзгөртө албагандын себеби да ушунда түпкү тамыры. Эгерде мен шайлоочу катары негизи эгемендүүлүк алгандан бери биз жакшы нерсени жакшы үйрөнгөнүбүз, бул бир гана добуш сатуу болуп калды да. Башында термоска сатылдык, бир жолукка сатылдык, ошентип атып, бул өзүнчө бир чоң маданиятка айланбадыбы? Анын баары азыр мынакей шайлоочулар билет кимге канча кантип соодалашыш керек жана кимден канча көбүрөөк акча алыш керек. Бул биздин кашада жетишкендигибиз болуп калды да. Эми ушуну бузуп, бул целая система да. Бул системаны бузуп, төңкөрүлүш жасаш үчүн мына биз саясатчылар эмне кылышыбыз керек? Маселе ушул жерде. Коом эмне кылыш керек? Бийлик эмне кылыш керек? Эгерде биз бул аракетти жасабасак, анда чындыгында улут маселеси, мамлекет маселеси, эгемендүүлүк маселеси абдан чоң коркунучта.